2021 жылдын 3-сентябрында IT жаатында фулстек программист болуп эмгектенген мекендешибиз Азамат Токтокунов тарабынан негизделген Күз Демилге IT марафону башталган. Күз мезгилине туш келгендиктен бул IT марафонго Күз Демилге аты берилген. Күз Демилге IT марафону онлайн форматта өтүп, Жылдыз Академиясынын студенттери дүйнөнүн ар тарабында жашаган ар түр кесиптеги, ар кыл курактагы кыргызстандыктар катышты. IT марафондун алкагында 300 катышуучу менен 3 айда 30 реалдуу долбоор үстүндө иш алып баруу максатталган. Марафондо кыргыз тилине басым жасалып, кызыктуу, татаал жана ошол эле учурда пайдалуу иш-чаралар жүрүп жатты. Эми 3 ай бүтүп, IT марафонубуз аягына келип чыкты. IT марафон тууралуу өз пикирлери менен бөлүшүп кетүү үчүн активдүү катышуучуларыбызга сөз узатмакчыбыз. Урматтуу угармандар, менин атым Миржаз, 38 жашындамын, үй кожоюнкеси жана 3 кыздын апасымын. Чөйрө долбооруна Анталиядан катышып атам. Мен учурда чөйрөдө Ашар долбоорунда иштеп жатам. Ашар бул Кыргызстандагы биринчи краудфандинг платформасы болуп эсептелет. Краудфандинг деген эл бирлиги, эл менен чогуу бир проекттерди ишке ашыруу деп эсептелинет. Ал жакта ар кандай билим берүү, чыгармачылык, санариптик жана социалдык эл жана коомчулукка пайдалуу жана актуалдуу болуп эсептелинген долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Саламатсыздарбы? Менин атым Асел. Мен Москва шаарынан Күз Демилге марафонуна катышып жатам. Бул себептен мен өзүмдү өзгөчө бактылуу адам сеземин. Күз Демилге марафонунун ичинен Эркин иш долбоорунда иштеп жатам. Бул долбоордо көптөгөн кызыктуу жана креативдүү адамдар менен чогуу биргелешип, Азамат агайдын башкаруусу менен Эркин иш долбоорун Кыргызстандын рыногуна чыгарганга аракет кылып жатабыз. Бул долбоордун максаты Кыргызстандагы бизнесмендер менен алыста отуруп иштеген фрилансерлердин ортосундагы байланышты түзүп берүү. Себеби биз билгендей эле пандемия убагында көптөгөн кыйынчылыктар бизнесмендерге дагы, жөнөкөй ишкерлерге дагы кыйынчылыктар жаралды. Ушул себептен биздин сайт аркылуу эки тарап тең өздөрүнүн ойлогон максаттарына жетишет. Бул Эркин иш долбоорунун да мени коюлду. Азыр биз сайттын үстүндө иштеп жатабыз. Сиздерге чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлира Калыкова. Марафонго Түркиянын Стамбул шаарынан катышып жатам. Күз Демилгеде Рек 55 китепчи жана Кажыгучу подкаст долбоорлорунун мүчөсүмүн. Китепчи долбоорунда кыргызча электрондук жана аудио китептерди камтыган сайт жасоонун үстүндөбүз. Рек 55 чет элдик кино жана мультфильмдерди кыргызчага которуп үн коштоо ишин алып барат. Кажыгучу подкастында коноктор кыргыз тилинде ар кандай темадагы маектешүүлөрдү жүргүзөт. Бул марафондо идеяны даяр проектке айландырууга чейинки процесстерди ишке ашырдык. Марафон учурунда маалымат издеп чогултууну, сайттын прототипин түзүүнү, сайт жасоону, команда менен иштөөнү, клиент менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү үйрөндүк. Мындан сырткары марафондун уюштуруучусу Азамат Токтокунов бизге тактык, ирээттүүлүк, тездик, жоопкерчилик жана креативдүү ой жүгүртүү сапаттары менен үлгү болду. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, жалпыңыздарга ийгилик каалайм. Саламатсыздарбы? Мен атым Арчабек. Мен марафонго Таластан, Кыргызстандан катышып жатам. Азыркы учурда Күз Демилгедеги Кутуча жана Рек 55 долбоорунун катышуучусу болом. Кутучада биз командабыз менен Кыргызстандагы эң кооз сайттардын жыйындысын, веб-сайтын жасап жатабыз. Ал эми Рек 55те биз туруктуу Рек 55 командасына, бул команда көптөн бери иштеп келген, көптөн бери тажрыйба топтоп келген жана сапаттуу контент жаратып келген командалардын бири. Үн коштоо жана кино тасма сферасында иштешет. Биз ошол сферага аралашып, үн коштоо жана кино тасма процессинде иштеп, ал жактан билим алып жатабыз. Мен марафонго келгениме абдан кубанычтамын, анткени марафондон абдан көп билим, абдан көп тажрыйба топтой алдым.
видео монтаж, аудио монтаж, графикалык дизайн, веб-сайттарды жасоо боюнча билим алдым, ал жактан такшалдым десем жаңылышпайм. Мен Күз Демилге марафонундагы агайларыбызга, өзгөчө Жылдыз Академияга жана Азамат Токтокуновго деги эле жалпы Күз Демилге марафонунун катышуучуларына терең ыраазычылыгымды билдирем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, оорубаңыздар. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Каухар Таиева. Мен Күз Демилге IT марафонуна Бишкектен катышып жатам. IT марафондо мен Чөйрө жана Рек 55 долбоорлорунун мүчөсүмүн. Чөйрө болуп, дилгир, таланттуу, ишкер адамдардын ой пикирлери кайчылашкан жана максаттары ишке аша турган жер. Рек 55 чет элдик кинофильмдерди, мультфильмдерди кыргыз тилине которуп, үн коштоо боюнча алек болот. Бул долбоор мага күтүлбөгөн белек болду. Үйдө олтуруп эле IT тармагында онлайн түрдө алган билимимди жана мурдагы кесибим, шык жөндөмдөрүм менен айкалыштырып, аны улай өзүмө жаккан кыялымдагы тилек максатымды ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум. Ушул мүмкүнчүлүктү түзүп берген марафондун негиздөөчүсү Азамат Токтокуновго терең ыраазычылыгымды билдирем. Саламатсыздарбы? Мен Имарова Шайыргүл, Башат долбоорунун өкүлүмүн. Бул IT марафонго Кыргызстандан, кереметтүү Ысык көлдөн катышып жатамын. Башат бул ар кандай долбоорлорду жана жамааттарды чогултуп, аларга колдоо көрсөтүү. Алардын ишине башынан аягына чейин катышып, аларда пайда болгон көйгөйлөрдү чечип, жардам көрсөткөн долбоор. Мен бул IT марафондон өзүмө жакшы тажрыйба алдым. Команда менен иш алып барууну, аналог сайттарды изилдөөнү жана шаблондордо сайт жасаганды үйрөндүм. Көп маалыматтарды топтой алдым дизайн боюнча жана логотип боюнча иштерге бир аз катыштым. Саламатсыздарбы? Мен Кыдырмышева Светлана Күз Демилге марафонуна Москва шаарынан катышып жатам. Күз Демилге марафонуна катышып 3 айдын ичинде команда менен Устаттын сайтын жасап чыктык. Устат бул биздин Германиядагы жердешибиз, IT тармагындагы эң мыкты адис Азамат Токтокуновдун автордук курсу. Устат бул өзүн өзү өнүктүрөм дегендерге, IT тармагын үйрөнөм дегендерге жана Германиядагы IT тармагы боюнча Германияда ишке орношом дегендерге арналган курс. Устатты жасап ушул Күз Демилгеде мен көптөгөн өз сапаттарга ээ болдум жана WordPress'те сайт жасоону үйрөндүм. Учурдан пайдаланып, Азамат Токтокунов агайга өзүнүн тажрыйбасын биз менен бөлүшкөнүнө чоң ыраазычылык билдирем. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Салам барыңыздарга. Мен Айзада Бирназарова, Күз Демилге IT марафонуна Кыргызстандан, Бишкек шаарынан катышып жатам. Кыргызча подкаст долбоорунун өкүлүмүн. Бул долбоордун максаты кыргыз тилдүү подкастчыларды, ошондой эле подкаст сүйүүчүлөрдү бириктирүүчү аянт түзүү болуп эсептелет. Кыргызстанда подкасттар жаш болгондугуна карабастан, алар күндө өз угармандарын таап өнүгүп келүүдө. Марафондо мен бул долбоордун үстүндө иштөөдө өзүмө техникалык жөндөмдөр менен бирге эле патриот болууну, эне тилин сүйүүнү, аны өнүктүрүүгө умтулууну, өз билгендериңди башкалар менен бөлүшүүнү, команда менен иштөөдө канча киши болбосун, баардыгы биргелешип, тил табышып, ынтымакташып, бир кишидей болуп иштөө бул өтө маанилүү экенин билдим. Саламатсыздарбы? Мен Нургүл Чойбекова, IT марафонго Бишкек шаарынан катышып жатам. Тилордо долбоорунун менеджеримин. Долбоорубуз жөнүндө айтып кете турган болсом, Тилордо долбоору бүгүнкү күндө заманбап үлгүдө жасалып, маалымат камтылган, кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталган сайт болуп саналат. Күз Демилге IT марафонунда мен долбоор менен иштөөнү, долбоорго жетекчилик кылуу, шаблон менен сайт жасоо сыяктуу көптөгөн тажрыйба топтой алдым десем болот. Долбоор менен иштөө мага абдан жакты. Азамат агайга терең ыраазычылык билдирем. Ассалам алейкум достор, мен атым Кабылбеков Молдагазы, Күз Демилге IT марафонунун катышуучусу жана келечек дижитал долбоордун менеджери болуп 3 ай бою өзүмө тажрыйба топтодум.
күз демилге айтым марафонунда мен агайларыбыз үйрөткөн HTML, JavaScript, CSS тилдерин колдонуп практика жүзүндө көрдүк. Андан сырткары WordPress, ажайып сыймас менен да иштеп көрдүк. Келечек Digital бул кыргыз тилиндеги заманбап студия сиздерге веб-сайт, дизайн, SMM боюнча жардам керек болсо бизге айрылсаңыздар болот. Учурдан пайдаланып агайларыбызга ыраазычылык билдирип кетким келет. Негизи эле келечек долбооруна ким себепкер болсо баарыңыздарга рахмат. Салам, мен Гүлнар Салагосова. Күз демилге IT марафонуна Кыргызстандан Бишкек шаарынан катышып жатам. Кыргызча психология долбоорунун өкүлү болом. Бул долбоор өлкөбүздөгү психологиялык саламаттыктын жана сабаттуулуктун өнүгүшүн көздөгөн долбоор болуп эсептелинет. Бул долбоор Кыргызстанда жана чет өлкөдө жашаган кыргыз психологдор аркылуу жүргүзүлөт. Күз демилге IT марафонунун уюштуруучусу Азамат Токтокунов агайыбызга жана Жылбыз академиясына терең ыраазычылыгымды билдирем. Себеби бул IT марафондун артынан көптөгөн тажрыйба топтоп, реалдуу долбоордун үстүнөн иштегенге жетиштим. Мен Айбек Шергазы, Бишкек шаарынан күз демилге марафонунда Заман долбоорунда катышып жатам. Заман долбоору бул YouTube канал болмокчу. Кыргыз тилдүү, тарыхка байланыштуу, кыргыз тарыхын, дүйнө тарыхын камтыган YouTube канал болмокчу. Бул YouTube каналыбыз мен ишенем келечекте кыргыз коомчулугунун арасында өзүнүн көрүүчүлөрүн таап колдоо табат деп ишенебиз. Себеби дегенде тарыхка байланыштуу, деги эле илимий, үйрөтүүчү видео контенттер YouTube каналында өтө эле аз. Ошондуктан бул каналыбыз өзүнүн колдоочуларын, көрүүчүлөрүн табат деп ишенебиз. Себеби дегенде кыргыз элибиз бул тарыхка, санжырага кызыккан эл. Мен ишенем, келечекте бул YouTube каналыбыз элибизге өз пайдасын тийгизет деп. Саламатсыздарбы? Мен Жумай Эмерим күз демилге IT марафонунда Кыргызстанда кереметтүү СQL эргесине катышып жатам. Күз демилгеде Башат, Эркиниш жана Кутуча долбоорлорунун мүчөсүмүн. Башат бул күз демилгенин алкагында долбоорлорго көз салуу, ар бир долбоорлор менен тыгыз байланышта болуу жана байкоо жүргүзүү, жардам берүү боюнча иштерди алып барат. Ал эми Эркиниш болсо бул аралыктан иштеп, дүйнөнү багындар. Башкача айтканда, аралыктан иштеген профессионал адамдар менен кесипкөй адамдардын ортосунда жолуктуруучу платформа болуп саналат. Ал эми Кутуча болсо бул Кыргызстанда эң мыкты кооз сайттарды өзүнө камтыган долбоор болот. Баарыңыздарга менин атым Баттүргүл, менин атым Бактыгүл. Биз Кыргызстанда Бишкекте окуйбуз. Чөйрөгө кош келиңиздер. Салам достор, мен Сайкалдин Жумурат. Күз демилге IT марафонуна Дубай шаарынан катышып жатам. Күз демилге IT марафону бул 300 адам, 30 долбоор, 3 ай. 3 ай бою уйкусуз түндөр, кызарган көздөр, күнүмдүк Zoom жолугушуулар, миңдеген суроо жооптор, ар тараптуу, ар кесиптүү адамдар менен жолугушуп, таанышып, мыкты тажрыйба топтоп, жаңы билим алып, болгон билимибизди өстүрүп, мыкты ийгиликтерди жаратып, азыркы учурдагы заманбап IT кесибине ээ болуп, жакшы иштерди ишке ашырып келатабыз. Бул IT марафонунун негиздөөчүсү Азамат Токтокунов, Германияда жашап иштеп жаткан full stack разработчик. Сизге мүмкүнчүлүк менен пайдаланып терең ыраазычылык жана чоң алкыш айтып кетким келет. Сиздин демилгеңиз менен, сиздин бөлүшкөн тажрыйба билимиңиз менен, сиздин күчүңүз менен бул жазалып жаткан IT марафонунун алкагында өтүп жаткан долбоорлордун келечеги кең буйруса, дагы да болсо сиз менен биргеликте көптөгөн ийгиликтерди жаратабыз деген терең ишеним бар. Ошону менен бирге IT марафонунун катышуучулары, жалпы эле IT марафонго тиешелүү болгон адамдардын баарына сиздерге да терең ыраазычылык, баарыңыздар бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Буйруса келечекте жакшы албан ийгилик долбоорлорду ишке ашып, көптөгөн ийгиликтерге жетебиз деген чоң үмүтүм бар. Ысык салам менен Сайкал Дилжумурат Дубайдан. Баарыңыздар бар болуңуздар. Келечек армиясы алга.